Өзү ушул ырларды жазып жүргөн учурда бир жакын досум бар эле. Акчолтой Канатбек уулу деген. Өзү атына заты жарашкан Акчолтой жигит болчу. Экөөбүз светофорго келген сайын жашыл күйүп турар эле да. Чын эле? Ошончун айтчу да, менин атым жөн эле Акчол эмес да деп. Ошону тамашалап калар кайран жигит. Анан бир ырыстуу идеясы болсо, чыгармачыл идея болобу? Же мындай келип калат койгочу, жакшы ойлор келип калса деле эң биринчи мага келер эле да. Түн ортосу болсо да жөө жалаңдап келип алар эле. Эң биринчи мен жазган ырымды Акчол угар эле. Акчолдун жазган ырын эң биринчи мен угар элем. Ошондой киндиктеш жүрчүбүз. Буйрук деген буйрук экен да, ошентип досубуздан айрылып калдык. Бирок антсы да арбагы тирүү деп коет го кыргыздар. Арбагы угуп жаткандыр. Ошо жол Акчол досубуз арбагында колдой жүрсүн. Досубуздун абдан жакшы бир ыры бар. Дем бересиң деген. Ошол дем бересиңди сиздерге аткарып берип коюуга уруксат этиңиздер. Деңиздеги жалгыз калган кайыксымак шамалы жок дарегимден жылбай турам, айне күйгө камакталган балыксымак тагдырымдын тардыгына сыйбай турам.